Барак Обама экинчи баягы шайлоого барам деп Ирак менен Ауганстандан аскерлерин чыгарып кетем деген эле убадасын аткарып жаткан жокпу? Мисалы кайра эле биякта коопсуздук абалы калып калып атат да. АКШ болобу, бул жалгыз эле гана АКШ эмес, бул дүйнөлүк масштабтагы саясаттын биринчи суроо болуп атат. Ошондуктан жөнөбүй эле АКШ чыгып кетебиз дегени бул албетте жанагындай шарт түзүлөт да 2014-жылы. Менин оюмча жанагындай азыркы 150 миң контингент болуп турушат. 150 миң контингенттен бир 100 миңин чыгарып туруп, 50 миңин жанагы түндүк чек арасын биз үчүн эң маанилүү түндүк чек ара, анан жанагы Кабулдун тегерегиндеги гарнизонду калтырышат. Ошол учурда Манас авиабазасы кереги болобу, кереги жок болобу? Менин оюмча жанагындай топливо үчүн дагы чоң перевалочный база кереги жок болуш керек. Түздөн түз Германиядан Кабулга, Кандагарга коно беришсиң, бирок өзүбүздүн коопсуздугубузду унутпайлык. Жөн эле бирөөгө мындай бир теригип жанагындай битти кетиребиз деп көйнөктү отко ырыткандан биз алыс болушубуз керек да. Биз жооптуу мамилени биякта абзел да. Негизи ушундай террорчулук, ушундай ирги коркунуч болгондо сен Америкасың, анан сен Орусиясың деп бөлүнүп отурбай бир кандай десем, бөлүнүп отурууга бир чама деле келбей калат го. Балким чын эле ушундай күч кубат ашып ташкан Америка калканч болоттур Кыргызстанга. Бир геп мындай, жанагы мусулмандардан тиги Америкада өчү бар. Россияда өчү жок, бизден өчү жок. Ошо өчүн алып атат бир балакет кылып. Ошо жанагы бул жана биз көргөн эмес. Түздөн түз. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм да, мынакей адегенде сүйүнүп деле Кудай бетин салбасын. Өзүбүз эгемендүү болдук деп. Жанагы президент бас болуп 24 карарсы бузбады Советтер Союзу. Мынакей азыр кайра келише албай атабыз. Менин оюмча бир гана быкыт бар бул жерде. Кайрадан ошол эмени түзүш керек. Мына таможня Беларусь, Украина, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан болуп. Ошондо жаныбыз калат. Биз эгемендүү мамлекетибизди сактап калабыз. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун тең ата мүчөсүбүз. Биз эч качан кайра Москва болобу же башка бир башкалар болобу алардын астына түшүп бербейбиз, багынбайбыз. Сиз Америкада болдуңуз беле? Жок. Америкадан да болбой туруп бир ушундай сырттан жыйынтык чыгарууга мүмкүнбү мисалы? Американын эмне кереги бар? Сиз айтып атпайсызбы, анын максаты башка депчи? Биз деген жанагы бул бир кызык нерсе да. Жанагы мисалы үчүн Манасты кийинки жазылганы Сагынбай Саакбайдыкын. Айтып атпайбы, пан-исламизм, пан-туркизм болгон деп алып, анан менин атамды каматып тыныштантырып жибербеди. Анткени 16-жылдан кийин жазылганда көрсө, кенеде бирөөчө үркөрдөй болгон эл, же тил боюнча, же дин боюнча бирикпесек, башкаларга жем болот экенбиз. Курманжандатка апабыз жырагандан жанагындай ишке барыптырбы? Же ушул эле байтыкты алалы? Марташымович, ушул сөзүңүзгө аралжы. Мына азыр көрүп турган көрөрмандар, мына бизде айтып атат да, мына бул Эдил Байсалов, бул жанагы Американын сөзүн сүйлөйт, анткени Америкадан мындай агенти, анан дагы бир эмкеси деп. Жанагындай эле сиздин айткан сөзүңүз, билесиздер, Касым Тынысанов дагы, Абдырахманов дагы, Абдыкерим Сыдыковдордун баардыгын чет өлкөлүк шпиондор деп айтылган. Туурабы? Жанагындай пан-исламист, пан-туркист өзүңүздүн атабызды, мына Ташым Байжиевди ошону атууга кетирилген. Эмне үчүн? Анткени кээ бир күчтөр бар, Кыргызда билимдүү, ошол дүйнөлүк саясатты түшүнгөн, башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөй турган адамдардын баардыгын жаманатты кылган. Ошого мындай тукуруп турган да. Сизге ошончо дагы сиз барбы Американы жакшы көрөсүз, ал баягы эмнеге мен Американы жакшы көрөм? Баалуулуктарын колдоп жүрөсүз да. Жок, андай Айзада, Американы мен жакшы көрбөйм. Мен бул жерде Кыргыз мамлекетинин патриотумун. Сиз жакшы көрбөйт экенсиз, бирок баалуулуктарын колдойсуз да, туурабы? Баалуулуктар деген мындай да, адам укуктары. Ооба, адам эркиндиги. Адам эркиндиги. Бул Кыргыздын да баалуулугу. Сөз эркиндиги. Эмне, Кыргыздын баалуулугу эмеспи? Кыргыздын дөөлөтү эмеспи? Бирок эгерде азыркы абалга кайтып келсек, мисалы, Кыргызстан экономикалыктан аябай чабал өлкө да, анан ушундай Америка, Орусия деген ири державалар каалагандай Кыргызстанды калчап жатат деген да пикирлер бар да. Бизде мындай болуп атат да, биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз жүгүртпөстөн бири-бирибизди бөлүшүп, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп барып, анан чет өлкөлөрдөн бир жагалданып жүрөбүз да. Бул абдан туура эмес көрүнүш. Мына мен Кыргыздын патриотумун, Кыргыздын улуттук кызыкчылыгын айтам. А башкалар болсо, башка мамлекетке жагынам деп ойлойт да. Жанагы АКШны карласа, Европага каршы сөз сүйлөсө, кээ бир мындай түндүктүбүздө болгон мамлекеттерге жагынам деп ойлойт. А ошол мамлекеттерге барып көрсө, мына Россияны байкап атабыз. Алар эмне АКШ менен кызматташкан жокпу?
алар жанагындай аскер ученияларды өткөзүп атышат, жанагындай бүт жагынан терең кызматташуу болуп атат да. А биз болсо Айзада, биз болсо НАТО менен жанагындай партнерство ради мира деген кызматташсак, бизди жаман көрүшөт. Силер эмне үчүн аякка барып атасыңар? Биз айтып коюшубуз керек. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Биз кимде ким кандай мамлекеттер менен тең ата мамилеге курууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүгүбүз менен пайдаланабыз. Бул сөз программанын ортосунда да бир айтылды. Мен дагы бир жолу ошону белгилегим келип атат. Амар мырза, мына ушул азыркы транзиттик борборго карата Орусия өзүнүн баягы каршылыгын тымызындагы ачыктагы билдирип келди. Аны айтсаңыз, мына сизди мындай Орусиячыл же Америкачыл деп бөлгүңүз келбейт. Бирок ошол транзиттик борборду чыксын дегендер Кыргызстанда ошол Орусияга бир жагынуу аракетин көрүп жатышат деген пикирге кандай комментарий берет элеңиз? Жагынуу эмес деген. Биз деген аман калыш үчүн эми кайра баштайын. Эми үчүн так, мына мен бугумун. Эми үчүн биздин атабыз барып тиги Орусга подданство алды. Эми үчүн жанталашып кийин тиги чүйели байтык атабыз. Эми үчүн Курманжанды аткенебиз барды. Анда толугу менен кырдаал башка болчу. Азыр жан сактоо жок. Жан сактоо деген жок. Жана азыр бар го, бир гана сөз. Азыр биздин Кыргызстан так солдаттардын казармасына туш келген жылаңач аялдай болуп турат. Вот представьте себе, эмне болот, кандай коркунучтуу болуп турган. Ошондуктан эгерде биз деген Орусияга өзү илгертен бери келаткан эмебиз бар да. Эгемендүүлүгүбүздөн баш тартышыбыз керек. Эгемен кармап туруп аны эч ким сага эгемендүүлүк кылбайт. Баш тарталы. Эртең эле келет жана айтып атпаймынбы? Баш тарталы кандай? Тегеректин баары казарма. Баш тарталы. Американы кетириш керек. Кечиресиз, ошол 99-2000 жылы эле Жириновский деген Орусиянын саясатчылары Кыргызстан сыяктуу сокур ичек өлкөлөрдөн арылышыбыз керек деп анан чек аралар аскерлерин алып чыгып кетпеди беле? Эми ага өзүбүз күнөөлүүбүз да. Эмне себептен күнөөлүүбүз? Кандай негизде кыра алат? Чыкпай керек болчу, алардын ой пикири таптакыр башка. Жириновский орус эмес да. Сиз болсо айтып атасыз, бир Тыванын, бир Якутия катары башака бир койнуна кирип алалык деп. Бул чыккынчынын сөзү, таарынбаңыз. Койнуна кирип алайын деген жерим жок. Так. Экемдик эме союз түзүш керек. Мурда деле ушундай эмес беле? Союзубуз бар. Мына коопсуздук уюмуна мүчөбүз да. Андан бийик эмне бар? Биз азыр деген жанагы тиги денесин саткан катындай ол жерибизди сатып атпайбыз. Кептин баары мына ушундай да. Мышты азырынчы тоюп алгын, ичип алгын, жеп алгын. Андан кийин эмне болот? Афганистандагы сиз кырдаалды түшүнбөй турасызбы? Афганистанда эмне ошончол күч барбы? Эмне мурда кайт эмчиң келген Афганистан? 99-жылы келбедиби? Келиби? Качан бизге чек арага келди? 99-жылы келип 90 адам өлгөн бизде. Миллиардны Кытай келгенде анда коргоп калып атык керек болсо. Келсе Афганистан эмес, мына Кытай кол сала албайт. Япония көчүңсү отуруп калды. Германия отуруп калды. Илгери согуштун баарын баштаган ушулар болчу, так? Алардан коркпойт экенбиз, анан жанагы шалбыраган штан кийгендерден коркт экенбиз. Шалбыраган штан кийгендер тетиги Нью-Йоркко взрывдарды уюштурбадыбы? Ал случайно болгон нерсе да, самоубийца боло берет андай нерсе. Бирок ошо Афганистан бизге эмне үчүн кол салат? Биякта эмне Афганистан салбайт. Ошол жерде турган экстремисттер, жанагы эле мына Иду, Жумана Амангани бизге кат салбады беле? Бизге салбады беле? Азыр мисалы үчүн сиз ишенесизби, Кыргызстан өзүн өзү коргой алабы? Мисалы 99-жылы коргонуу чарасынын жөндөмүн көрсөткөн Кыргызстанчы. Азыр мисалы сиз ишенесизби, Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун өзү сактай алат? Ошондо биздин эле балдар коргоп калды. Кайдан ким келди? Просто неорганизованный болду да. 90 адам кыйрады. Кыйраганы менен өзү эле жанагы ошо катышкан балдарды билем мен. Так. Ошончол күч келди беле. Бир шайкалар келип бир жоготподу анын бардыгын. Азыркы дүйнөлүк коомчулукта мына жалпы эле мындай эл аралык мамилелерде туугандыкта мындай достук эмеде ушундай мамилелерде достук жок. Жанагыл деле мына мисалы Россияны сиз баягыдай эскидей көрөсүз да, бир ностальгия, бир наивный, бир тарыхый бир жактан мындай эстелишиңиз ушундай да. Хотя мына өзүңүз айтып атасыздар, репрессияларды уюштурушкан. Анан кийин азыркы учурда деле бардыгы түздөн түз прагматичный улуттук кызыкчылыкты салып атышат бизгечи. Рахмат. Биздин убактыбыз чектелүү. Рахмат маегиңиздерге. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы Манас транзиттик борборунун пайда зыяны жана анын келечеги туурасында сөз кылдык. Студиянын коноктору Кыргыз эл жазуучусу, легендарлуу парламенттин депутаты Мар Байжиев жана Айкөл эл саясий партиясынын лидери Эдил Байсалов болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Саламат болуңуздар.